Жолдошева Динара Анарбековна, өзүм Таластан болом. Азыр Бишкекте турам. Ошол турак жай маселеси менен өзүм көптөн бери ойлонуп жүрдүм эле. Интернет сайттардын биринен көрүп калып, ошол келечек кооператив жөнүндө келип, бул жерден консультация алып, балдардан ары ойлонуп, бери ойлонуп, анан 10 күндө чечим чыгарып, июндун 20-ларында жазылдым. Анан ошо октябрдын ортолорунда мага чалышты. Сиздин очеретиңиз келип калды, эже, кыймылдай бериңиз дешип. Ошо менен мына бүгүнкү күн мен үчүн кубанычтуу күн. Биринчиден Кудайымдын буйругу менен, экинчиден ушул келечек кооперативинин жардамы менен ак өргөйлүү болуп турам. Ошо көп үй көрдүк, негизи үй тандаган деле негизи кыйын эле экен. 2 жума жүрдүк го. Ошентип жүрүп, Кызыл Аскерден алдым, 3 бөлмөлүү квартира алдым, биринчи этаждан. Өзүм купулума толду, өзүм барып көрүп, жактырып келип анан ошону алдым, Кудай буйруса. Менин келечек кооперативге 1400гө жазылган, 1.400.000гө. И калганын өзүм коштум. Менин келишимим боюнча негизи 10 жылга болчу. 10.750 бөлүндү мага. Бул жакта дагы көп шарттары бар экен. Бул мисалы мага 10 жылга бөлүнгөнү мен өзүмдүн келишимим боюнча, менин макулдугум боюнча жылды кыскартты. Ошондо бир 6,5 жылдай болду да. Ошондо 15.125тен бөлүндү ар бир айга. Негизи мындай нерселер көбөйүп кетпеди. Эми сайт деген бар, интернет сайттан көрдүк, канча киши алданып калгандарын көрдүк. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, улам келип бул жерде балдарга толгон токой суроо берип атып, анан бул эменин өзүңө оформить эткени мага ошонусу ишендирди да, негизичи. Өзүңүздүн атыңызга оформить этилет дегенден кийин ошого ишенип, анан рисковать этип иши кылып эме кылдым да. Келишим түзүп, жазылып кеткем. Ишенгиле деп эле айтмакмын, өзүм алып турсам анан кантип ишенбегиле деп айтам. Мен бүгүн кубанычтамын, алып колума өзүм оформить этип, үйлүү болуп отургандан кийин ишенгиле деп эле айтмакмын. Баарыңыздарга турак жай маселеси менен көп ойлонуп эле, эми көп адамдын бул проблемасы болуш керек, негизи чындап келгендечи. Баарыңыздарга ушундай ийгиликтерге жетиңиздер, турак жайлуу болуңуздар, коркпой жазылыңыздар демекмин. Анан ошол келечек кооперативине ыраазычылыгымды билдирем. Мындай ишиңер жүрө берсин, көп адамдардын ушундай жакшылыктарына күбө болгула. Ошол кооперативдин өмүрү узун болсун. Ушул жерде иштеген бүт иштөөчүлөрдүн баарынын үй бүлөсүнө ынтымак, ден соолук каалайм.